Орусиянын коргоо министрлиги Украинага масштабтуу чабуулун жарыялады. 26 февралда Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын аймагында бардык багыттар боюнча чабуулду күчөтүүгө буйрук алган. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлигине таянуу менен орус басылмалары жазышты. Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков мындай чечим Украина Орусия менен сүйлөшүүдөн баш тарткандан кийин кабыл алынган. Кечээ Киев сүйлөшүүлөргө даярдыгын билдиргенден кийин операциянын негизги багыттары боюнча активдүү согуштук аракеттер токтотулган. Украин тарап сүйлөшүү процессинен баш тарткандан кийин бүгүн бардык бөлүкчөлөргө бардык багыттар боюнча чабуулду өнүктүрүүгө буйрук берилди, деди Коношенков. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында Владимир Путиндин алдында Киев менен күтүлүп жаткан сүйлөшүүлөргө байланыштуу орусиялык аскерлердин Украинага чабуулун токтотууга буйрук берген. Кечээ 26 февралда Украина аскерлери Луганск облусундагы Луганск, Крымский жана Марковка айылдарын көзөмөлдөй албай калганын жергиликтүү аскердик жарандык администрациянын башчысы Сергей Гайдай билдирген. Булак супер чекиткейжи. Украинадагы абал: миңдеген жарандар Польшага эвакуация болууга аракет кылышууда. Социалдык тармакта Украина жана Польшанын чек арасында миңдеген жарандар эвакуация болуу үчүн чогулган видео тарады. Видеодо миңдеген жарандар Украинанын аймагынан Польшага чыгып кетүү үчүн кезекте турганын көрүүгө болот. Беле кетсек, 24 февраль күнү таңгамал Украина менен Орусиянын ортосундагы кырдаал курчуган. Булак супер чекиткейжи. Зеленский: биз татыктуу жооп берип жатабыз. Бул согушта душмандын мүмкүнчүлүгү жок. Украинанын президенти Владимир Зеленский 26 февраль күнү кечинде украиналыктарга кезектеги видео кайрылуусун жолдоду. Анда ал Украина өлкөнү бошотуу үчүн канча керек болсо ошончо күрөшө тургандыгын айтты. Украинаны коргоо даярдыгы, бири-бирибизге болгон тилектештигибиз жана эр жүрөктүүлүгүбүз өлкөбүздү оккупациялоо сценарийин бузду. Биз татыктуу каршылык көрсөтүп жатабыз. Биз өлкөнү бошотуу үчүн канча убакыт керек болсо ошончолук күрөшөбүз. Аткылоо уланып жатса дагы бул талашсыз согушта душмандын мүмкүнчүлүгү жок, деди Зеленский. Зеленский Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган аны менен сүйлөшүүсүндө Украинадагы кырдаал боюнча Орусияга сүйлөшүүлөрдү уюштурууну сунуштаганын айтты. Алиев менен Эрдоган Орусия менен сүйлөшүүлөрдү уюштурууну сунушташты. Муну кубаттоого гана болот, деди Украин президенти. Зеленский ошондой эле бардык Европа өлкөлөрү Орусияны банктар аралык SWIFT эл аралык которуу системасынан ажыратууга макул болгонун айтты. Булак супер чекиткейжи. Украинадагы окуяларга байланыштуу өлкө аймагынан 150 миңдей киши чыгып кетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссары Филиппо Гранди билдирди. Анын айтымында качкындардын жарымы Польшада, калгандары Молдова, Румыния, Словакия жана Европанын башка өлкөлөрүндө башпаанник табышты. Украинанын саламаттык сактоо министри Виктор Ляшко Фейсбуктагы баракчасына Орусиянын аскердик кол салуусунан 198 украиналык каза болгонун, алардын 3-өө жаш балдар экенин жазды. Ага чейин Украин бийлиги 137 аскери курман болгонун маалымдаган. Булак Наждак медиа. Зеленский Түркия менен Азербайжандын сунушун кубаттады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азербайжан менен Түркиянын ортомчу болуу сунушун кубаттады. Зеленскийдин айтымында Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен Азербайжандын лидери Ильхам Алиев Москва менен Украинанын ортосунда ортомчу болуп сүйлөшүү уюштуруп берүүнү сунушташкан. Булак Азаттык чекиторг. Украинадагы кыргыз жараны: түндө Киевке жакын жерде нефтебаза жардырылды. 24 февралда башталган Украина менен Орусиянын ортосундагы кагылыш 4 күндөн бери уланууда. ТИМдин маалыматына ылайык аталган өлкөдө 1000ден ашуун кыргыз жараны бар. Киев шаарындагы мекендешибиз кыргыз өлкөсүнүн Украинадагы соода өнөр жай палатасынын өкүлү жеке ишкер Азамат Исмаиловго байланышканыбызда Киевде дүйшөмбүгө чейин коменданттык саат жарыяланганын билдирди. Түндө жардыруулар болду. Киевке жакын жерде нефтебаза жардырылды. Ал жактагы элди эвакуация кылуу чаралары болуп жатат. Орустар газ түтүктөрү, химиялык калдыктар болгон жерлерди жардырып жатат. Биздин абал жакшы, үйдөбүз. Кече саат 17:00дөн дүйшөмбү саат 8:00го чейин коменданттык саат жарыяланган. Ушул күндөрдө Киевке чоң соккуулар күтүлүүдө, деп билдирди мекендешибиз Азамат Исмаилов. Булак супер чекиткейжи. Орусияда согушка каршы акцияларда 500дөй киши кармалды.
Орусиянын көптөгөн шаарларында 3-күн катары менен Москванын Украинага жасаган чабуулуна каршы акциялар өттү. 26 февралда эле 34 шаарда жалпысынан 500дөй демонстрантты полиция кармап кетти. Митингдерге байкоо жүргүзүп келген ОВД Инфо уюму билдиргендей, жалпысынан 3 күндө 3000дей киши кармалды. Орусиянын агрессиясына каршы акциялар бүтүндөй дүйнө боюнча өтүп жатат. Туринден Токиого чейин адамдар согушту токтотууну талап кылып көчөгө чыгып жатышат. Алар Украин желектерин көтөрүп, Путин согушту токтот, Украинадан колуңду тарт деген урандарды чакырышууда. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап, басып кирди. Булак Азаттык Чекит.орг. Трамп Путинге акылдуу лидер деп баа берди. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп Украинанын айланасындагы кырдаалда Россиянын лидери Владимир Путин өзүн акылдуу башчы катары көрсөткөнүн билдирди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Ал эми Американын учурдагы жетекчилиги тескерисинче акылсыз болуп жатканын айткан. Маселе Путин акылдуубу же жокпу дегенде эмес, албетте ал акылдуу. Чыныгы көйгөй биздин лидерлердин акмак болуп жатканында деп Трамп тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып айткан. Аны Newmax телеканалы түз эфирден көрсөттү. АКШнын мурдагы президентинин баамында Путин Американын аскер күчтөрү Афганистанды калкасына ала албаганын көргөндөн кийин Украинага атайын операция жүргүзүү чечимин кабыл алган. Эске салсак, 24 февралдын таңынан тарта Украина Россия маселесинде кырдаал башкача өңүттөө өнүгө баштады. Украина тараптан Лер менен Дерге карата аткылоонун аягы үзүлбөй, аталган республикалардын жетекчилери РФ лидери Владимир Путинден жардам сураган. Мындан улам Путин эртең менен элине кайрылып, Донбасста аскердик атайын операция өткөрүү чечимин кабыл алгандыгын жарыя кылды. Булак Спутник Чекиткейжи. Орус аскерлери Харьковга кирип келгени кабарланууда. Бул тууралуу Украинадагы Униан маалымат агенттиги Харьков облусунун башчысы Олег Синегубовго шилтеме кылып жазды. Маалыматта Украин жоокерлери оккупанттарды тазалоого аракет кылып жатканы, облус башчысы жайкын тургундары көчөгө чыкпай турууга чакырганы айтылат. Орусиянын коргоо министрлиги бул маалыматты растай элек. Социалдык тармактарда орусиялык аскерлер Харьковга киргени тартылган деген видеолор тарай баштады. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап, басып кирди. Булак Азаттык Чекит.орг. Урматтуу bir туган, чынын айтчы. Кыргыз не башка улуттардан өтө эле акылдуу же кыйын ба? Бүт бары чыгаша, либо жерде чыгаша, кыргыз чачылып аткан, өлсө да чачылып аткан, той кылса да чачылып аткан. Өлсө жылкыларды сой бересин, себет апарасын, чачыласын, чүчүласын, атаң тирилип келип атабы, же соо тийип атабы. Соо тийбейт деп атат го молдолор, же молдолорго ишенбейсиңер. Же болбосо той, өзүң кембагалсың. Кандай той бересиң, кандай? Хандыкындай той бересиң. Столдун үстүн жык жыйма кылып, черный икра, красный икрасына чейин коюп, балык, салык, бир белекет селекеттерди аябай коесуң. 30-40 машина менен теги Загыска деп чыгасың. Ушундай байсың бичинде эле. Ошондой той кылгандын бала чакаңар чында эле бактылуу жашап кетип атабы? Анан көрө ошончо чыгым кылгандан көрө бир экономичный кылып жаңы үйлөнгөндөргө үй алып бербейсиңби? Жолуң баткак. Ошентип жылкы союп, тимеле өлөрчө чыгаша кылгандан көрө атамын арбагы ыраазы болсун деп бир километрди гравийлеп бербейсиңби? Же асфальттап бербейсиңби? Бир ошон лучше ошондой бир бейбеш жерлерге берсең, анан соо тиет го. Себет деп көтөрүп жүрөсүң жаш балдарга окшоп, дагы эле себет деп. Жарабаган Кытайдын материалын көтөрүп барасың, наракка көтөрүп барасың, биракка көтөрүп келесиң. Качан мээңе киресиң? Айнанай, сени окутуп эле 11 жыл, 10 жыл окутуп атат. Кандай бир жаш балдар, баягы кичинекей балдар куурчак ойногондой эле ойноп атабыз го кыргыздар, Эми акылыбызга келбейлиби? Бар жокту сарамжалдуу колдонуш керек, Дүйнөдө бүт бар жок тартыш болуп атат. Бүт жакшы жашаган улуттар бизге окшош эмес, бизге окшоп чачынбайт, ошон үчүн жакшы жашайт. Чачынып алып эле анан кийин президент таап берилип, бол, өлдүм, бакпай атасың дейсиңер, Же бир налог төлөп кыйратпайбыз мамлекетке. Анан эле бир беле болсо көтөрүлүш кылабыз, революция кылабыз, эмне деген эл болдук? Ишине сарамжалдуу жашап үйрөнөлү да.
kıçırap emgekten edelmeyiz. Kırgızlar jakşırak emgekten edelmeyiz. Anan çəkilgenge gelgendiler şu. Çıgaşağa gelgendiler. Timele bayvatçı olup görünüyoruz o. Akılınızga geleyli Kırgızlarım.